Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн депутат Токтошев Эмиль Токтокуновичтер. Рахмат, Данияр Ремекович. Biz ушул долбоорго өткөн түшү чакырышта 60 миллион доллар бөлгөнбүз. Ошодон бир суммалары да кетмек болчугунда, ошо ондоого, Сулаймантоого. Ошо канча сумма колдонулган? Колдонулса эмне бүттү? Эмне иштер бүттү? Бүгүнкү күнү туура айтасыз. Ошол мурунку долбоор боюнча 7 миллион 500 миң доллар каралган болчу. Бирок жана айтып кеткендей, биринчиден баалар өзгөрүлдү, экинчиден концепциясы өзгөрүлдү. Мурун мындай сыртынан эле ремонт каралган, косметический ремонт, жөнөкөй ремонт. Бүгүнкү күнү болсо толугу менен Өзгөн шаарынын музейин жана Сулайман тоодогу эки музейин кайрадан концепциясын карап чыгып, жаңы музейлерди биз түзүп атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушу 16 миллионго чейин баасы өстү. Долбоордун ошон үчүн 8,5 миллион сурап атабыз. Аткарылышы жагынан азыр Айбек Кадыров кесиптешим айтып кетет ушул маалымат боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Кечирим сурайм, себеби презентацияны башкарганга бияка отурганга туура келип калды. Мен ушу проекттин долбоордун координатору болом. Сиздин сурооңузга жооп берип кетсек, бул жерде эмне жумуштар аткарылды деди. Мисалга Ошто бүгүнкү күнү ошо Айыл чарба министрлигинин алдында 5 лабораторияларга жабдыктар, ремонттор өттү. Андан тышкары ошо 7 максаттуу лабораториялар Ош айыл чарба техникумуна жана Адышев атындагы Ош технология университеттериндагы жабдыктар, ремонттор өттү. Мындай айтканда, ушу айыл чарба чыгарган продукциялар. Сиз Сулаймантоо боюнча айтсаңыз. Сулаймантоо боюнча бүгүнкү күндө конкреттүү түрдө баягы стройка боло элек. Себеби биз баягы технико-экономический обоснованияны чыгарганда, ал жерде баягы жаңы, жогоруда айтып кетти, Өзгөндөгү жаңы музей кошо кирди, этнографический музей кошо кирди. Анын үстүндө баалар өзгөргөнгө байланыштуу акча каражаты жетпей, анан кийин ал жерде сунуш болду. Эгерде биз Сулаймантоону жасасак, анда полностью комплексте бүтүрөйлү. Андан тышкары анан кийин жасайлы деп. Бүгүнкү күндө проектно-сметный документациялар баары аяктады. Азыр ЮНЕСКОдан эксперттер келип, бүтүн карап чыгып, заключениясын берсе, биз уже экспертизага беребиз дагы. Мына жай айынын аягында тендерге чыгарып, кийинки жылда, 26-жылда уже стройкалар башталат. Бүт ушул объектлерде. Сулаймантоо боюнча долбоорду ким даярдап атат? Бүгүнкү күндө долбоорду эл аралык компания даярдап атат. Османи деген бул пакистанецтер жана кыргыздардын консорциуму менен даярдашып, Министерство культурада көрсөтүлдү, алар да жактырылды, ЮНЕСКО карады, алар да жактырды. Азыр мындай айтканда, финальная стадия ЮНЕСКОнун заключениясынын негизинде уже биз экспертизага берип, уже мындай тендерлерге чыгып, стройканы баштаганга даярбыз. Ошо долбоорду мына азыр депутат айткан сунуштарды эске алып коюш керек. Албетте. Мэриядан ошол Ош шаарынын кеңеш депутаттары ошолор жашаган жерлер. Ошолордун да сунуштарын эске алыш керек. Себеби Пакистанда эми кайсы тажрыйбасы бар билбейбиз да. Себеби ушундай акча бөлүнүп аткандан кийин бир жасаганда биз толук мындай биздин карыя кайталабагандай кылып бир жакшы жасап койсок, карыяга акча бөлө бербей. Туура айтасыз. Аны колдойбуз, ошондой максатта баратабыз. Демек, эмди жылы ишке ашат экен да? Эмди жылы жумуш башталат. Бирок бул баягы талаптар жогору коюлгандан кийин эл аралык объект болгондуктан бул жердин баягы курулуш бир 2 жыл, 2,5 жылга чейин созулат. Рахмат. Эмиль Токтокунович. Быйыл баштаганга мүмкүнчүлүк жокпу? Биз колдон келишинче аракет кылабыз быйыл баштаганга. Бирок быйыл баштасак да ошо күздө башталып калат да. Акча бөлүнүп атат, биз колдоп атабыз, быйыл баштаңыздар. Долбоор даяр экен. Мен соом бүттү, анда колдойбуз. Быйыл баштап, эртелеп баштап бериңиздер. Рахмат.